Сармеледен акын кыз жигиттер ортосунда болуп аткан соң, анда залкарлардын ырлары менен дароо кыздарга тийишип баштайлы. Кандай дейсиңер? Келиңиздер. Айымдарга тийиш деселе ушу өтө көкө улуу атамдын, жеңи жок атамдын ушул сабы эсиме келе берет. Жаман аял белгиси жапканнаны карала, бешешкиси туусале, белинен ылдый сарала. Ашкыл десең нан кылат, анын орто жерин кам кылат. Аны жеген адамдын ичи башын дем кылат. Саамайын саксайтып, сата албайсың базарга, андайдын эки көзүн чекчейтип, көмө албайсың мазарга. Анда Токтогул атамдын сонун ыр сабы менен жооп берейин. Акбараңдын кундагын ата албасаң сунбагын. Өтүп кеткен иш үчүн өкүнүп балаң урбагын. Көпкөн жигит көп сүйлөйт, чечен жигит эп сүйлөйт. Билбестерге жыйында бир сүйлөгө кеп тийбейт. Жөн жүрбөгөн жигиттер көрүнгөндөн тепки жейт. Анда мен көпкөн жигиттер жөнүндө айтсам, мен көпкөн кыздар жөнүндө Барп атамдын ырын айтып кетейин, 16-да көпкөн кыз, оозунуп өзү өпкөн кыз. Ырысын жерге тепкен кыз, ымаандан ыраак кеткен кыз. Ушак айтып айылга азандан мурда жеткен кыз. Ошол эле Барп ата го кыздар жөнүндө айтыптыр да. Балдар жөнүндө да айтып салган карабайсың. Балдарды да жамандап айтып салган да. Жок болордо балдарың 14-үндө октолбойт, 15-инде токтолбойт. Эшигинин алдында калдайган жыйын топ болбойт. Бали. Ошол эле кыздарга Алык Осмонов атабыз мынтип жазган экен да. Ачуусуңар, таттуусуңар, сулуулар. Алдайсыңар бизди оп-оңой кургурлар. Канча болсо сенин жибек көйнөгүң жүрөгүңдө дал ошончо сүйүү бар. Рас эле. Эсенгул Ибраев агайыбыздын дагы сөзү бар. Силерди чыңчый турган. Жигиттер бар, суу жүрөк алаңдаган. Богоктору боз баштык салаңдаган. Ай короосуна бак тигип койгонду кой. Коолап кеткен сакалын ала албаган. Намыска тиет экен да. Сакалдын баркын билишпейт да булар. Байдыл атабыз айтыптыр. Аялдар үйдүн барк экен. А бирок акылес жактан тайк экен. Бала эле төрөп бербесе, булар балталап салчу калк экен. Жооп барбы? Болбосо мен айтайын. Ошол эле Байдылды атабыз кайра минтип жазыптыр. Аккуу жок кезде көл көрксүз, аял жок кезде эр көрксүз. Аялдын иши теңдешкиз, ансыз биз шаңдуу жүрө албай, ошо көйнөктү жөндөп жүрө албай, көргүлүктү көрмөкпүз. Анда биздин Алик Акмалиев деген акын агабыз мындай деген экен. Кыргызда кыз таппадым колуктулук, тагдырым жамандарга жолуктуруп, мен неге аялдарга алым жетпейт, кыргыздын мыктакыны болуп туруп. Буа сагын эжекебиздин ыры менен жооп берейин. Ыраак тоодон шамал сокту эң бир боз. Ылдыйкы боз толкун кылып түрлү коз, түбөлүктү бирөөң түгөй болбодуң, түбөлүккө болбогондой бирөөң дос. Байдыл атабыз аялдардын ачуусу боюнча мындай деген экен. Муз кылат кайнап турган арашанды, кыш кылат жайкы чилде саратанды. Бейжайы безеленип тил тийгизсең, таантат атаң тургай таятаңды. Көзүнүн кирпиктерин жашаралап, бакырып баласын бир матап алат. Колуна кокус тийсек сынабыз деп, корголоп, коркуп турат казан аяк. Ай жигиттер, акыркы сабын эмне айтпайсыңар? Ошол Байдыл атамдын акыркы сабы менен жооп берип коеюн. Жылытсаң жылуу сөзгө аздан, кабагы жарк дей түшөт кайра баштан. Ачуубуз
төгүп өткөн кара нөшөр, ал эми аял заты ачык асман. Болду, уруша бербегилечи. Тургунбай Эргесов деген акын агабыз бар, жөн жүргөн эмес да. Ошон көп ойлоном сенин күйөөң жөнүндө. Жылытуучу күн бар бекен көзүндө. Сагынтуучу гүл бар бекен сөзүндө. Бажырайган ажарыңа аптыгып, агартуучу нур бар бекен көзүңдө. Көп ойлоном кээде сенин күйөөң жөнүндө. Эм гана. Андачы, анда Айсул Көкөева мындай деген экен. Сени сүйөм, аялың айтып бар. Ким сүйбөсүн, дили таза адамды. Менин сүйүм сенден кайрат сурабайт. Жалгыз калдым, кел мага деп жалынбайт. Сени сүйөм, аялың айтып бар. Өзүң өңгөр, бүгүн айтып барам. Шайлебек Дүйшеев атабыз акындардын дартын мынтип айткан экен. Азабын тартып кыздардын, карандаш болуп ушталдым. Ушталдым бирок аттыңай, ушталган сайын кыскардым деген экен. Анда Майрамкан Абылкасованын ыр менен жооп берип коеюн. Кайсыл элде жүдөө көрсөң зайыпты, энелери элечегин тарта албай. Ой, ошол элдин уулуна кой айыпты, бул да кырсык бирге жүргөн байкалбай деген экен. Зайырбек Ажыматовдун 4 соо менен жооп берип коеюн. О сулуулар, отсуңар да отсуңар, азабыма далай азап коштуңар, күн кучактап алдыңарга балсам мен, күндөн да ысык жалын менен тостуңар. Зайырбек аган бул саптарына Нуриза Өмүрбаеванын ыр саптары менен жооп берели. Кыздар, гейи бербей окшошуна тагдырлар, келчи курбум сүйүү үчүн алалы, гүл кучактап келбегенге кор болбой, күн кучактап келчү жигит табалы. Турар Кожомбердиевдин 4 соо менен мен жооп берип коеюн. Сезбедиң сүйүү таңы аткандыгын, сезбедиң сүйүү сөөгө баткандыгын, ишенбейм күйөөң сенин сезерине, койнунда күн кучактап жаткандыгын. Анда эжекелер, агатайымдын бул ырына мен акын Нарсулуу Кургубаеванын ыры менен жооп берейин. Менин атым чумчугандай сиңди жараткандан мага бүтүн бак сурап, жашайсың сен өзүң менен өзүң бир, жар күтсөң да мендей менден жакшыраак. Баракелде, мен сиздерге лирик акындардын ырын окуп атасыздар, мекенчил аталардын ырын окуп атасыздар. Ана мен Рамис Рыскулов атабыздын, гений атабыздын бир ырын окуп берейин деп атам. Бул атабыздын генийлигин далилдей турган ырда бир уксаңыздар өмүр бою эсиңиздерде калат, унутпайсыздар да. Кызыл көйнөк кийинсең, кызыл жинде боломун. Жашыл көйнөк кийинсең, жашыл жинде боломун. Сары көйнөк кийинсең, сары жинде боломун. Жигиттерди кызыл жинде кылалычы анда. Анда мен сизге Жупар Исабаеванын ыры менен жооп берейин. Сөлөкөдүн тартпай эле кой сөз менен, мен сүйүүнү көргүм келет көз менен. Гүлдөн назик үлбүрөгөн немедир, арулуктан бүткөн же ууз денедир. Чоктон кызыл, оттон ысык болсо да, жалында күйсөм болот эле бир. Анда мен Жолдошбек Зарлыкбеков атабыздын ыры менен жооп берейин. Кашыктагы кара суудайым өлтүрөп, көзүң күйөт, көрүк сымал өртүрөп. Ой, жаным сыздайт жарылбаган жарадай, ушул сүйүү акыры мени өлтүрөт. Ан демесе жигиттер, бурулкан Карагулова мындай дептир. Калемпирдей күйүп турган кезимде көп жигиттин карегине капталгам. Жашым канча экенин сен сураба? Паспортума 2 сүрөт чапталган. Жизнь деген аргандай, жиндик атын алгандай, жашоо деген аргандай, Жамиланы алгандай. Тилектеш Ишемкулов.
тийбегиле сүйгө, тийбегиле. Колуңардан келбейби, сүйбөгүлө. Зайырбек Ажыматов. О, Канышай, ушу Муратбек Рысбеков сагалярына жазып салгандай. Бесподобный жан экенсиң, жан жал. Айта берсек таң атат да күн баткыдай шаар жеңе ушул жерден убактылуу чекит коюп токтото туралы.